Борбор калаада мөөнөтү өтүп кеткен нандарды салуу үчүн атайын урналар пайда болду. Мындай демилгени активисттер ойлоп табышкан. Эми сиз үйүңүздөгү мөөнөтү өтүп кеткен нандарды таштанды челектердин жанына орнотулган атайын урнага салсаңыз болот. Февралдын 2-жумасынан тарта Борбор калаага нан үчүн деген жазуусу бар. Сырты сары түс менен боелгон урналар орнотула баштады. Мындай идеяны шаарга пайда алып келүү үчүн жаштардын Демилге Борборунун активисттери ойлоп табышкан. Жаштар Демилге Борбору деген бар коомдук уюм. Ошол коомдук уюмда жаштар баарыбыз чогулуп алып, шаарыбызга кандай салым кылсак болот, кандай пайда келтирсек болот деп ошол жерден ойлор жүгүртөбүз да. Ошол жерден мындай ойлонуп атып, ушу мусорный бактар ойго келди да. Атайын нан салуу үчүн деп жасалган урналар шаардагы таштанды челектердин жанына орнотулган. Активисттер челектерди өздөрү жасагандыктан бирөөсү 2-2,5 миң сомдун тегерегинде жасалат экен. Ага чогулган нандарды кайра өздөрү жыйнап кетип, андан малга жем жасоо пландалып жатыптыр. Учурда мындай челектер 5-6 жерге коюлса, анын 2 урнасын урдап кетишкен. Бир 2-3 күн болуп калды коюп баштаганыбызга. Азыр 5-6 урна коюлду, бирок ошо 5-6 урнадан дагы уже 2 урна урдалып кетиптир. Арасынан элдерибиз көнгөнчөктү дагы көп бар го дейм. Барып темирге өткөзүүдү же эмне кылды билбейбиз. Аны азыр милиция кызматкерлерине кайрылып койдук. Может табылар. Мээнет менен жасалып жаткан урналарды мындан ары урдап кетпеши үчүн кийинки коюлган челектер башкача ыкма менен орнотуларын кошумчалады. Жыл ичинде мындай урналардын 1,5 миң даанасын шаардагы таштанды челектердин жанына орнотуу пландалып, ал үчүн тазалык муниципалдык ишканасы менен биргеликте иш алып барылып жатыптыр. Бул жылдын ичинде аракет кылган план боюнча 1,5 миң урна коюлган атабыз. Бирок аракет кылабыз көбүрөөк койгондан дагы. Баштаганыбыз Октябрьский районунан баштадык. Ушундай колдотобуз, анткени бул туура нерсе да. Нан баарынын башаты болгондуктан активисттердин мындай демилгеси шаардыктарды да кубандырууда. Буга чейин нандарды таштанды челектин жанына баштыкка салып илип кетишсе, эми атайын урнага салышат. Ал турсун социалдык тармактарда да алкоого алынып, урналар кайсы жерлерге орнотулганына кызыгып, дагы кайсы жерге коюу керектигин жазышууда. Бурун деген мындай урнага четине илип койчу, азыр болсо анын ичине салганга аябай бизге ыңгайлуу болуп калды. Ушундай эметкен коюп берген балдарга рахмат, жакшы ойлоп табышыптыр. Активисттердин мындай демилгесин кубаттаган тазалык муниципалдык ишканасы да өз алдынча нан салуу үчүн урналарды иштеп чыгууну пландап жатыптыр. Ал үчүн дагы канча жерге керектигин аныктап, анын чыгымы эсептелгенден кийин ишке ашырылат экен. Акылай Маратова, Данияр Чарбеков, Нур Ньюс, Бишкек.